Алмбет Насырканович, негізінен докладыңызда айтып өттіңіз бар. Анан жогоруда биздин кесиптештерибиз толук эле берип өттү, негизги керектүү. Бирок айрым мына коомчулук үчүн да мындай тактоо иретинде мына патент боюнча да азыр баарына эле бул патент тема кызыктуу болуп атса керек. Жана жогоруда айтып өтпөдүңүз өзүңүз докладыңызда адилеттүү болуш керек деп. Албетте адилеттүү болуш керек. Себеби ким эмне сатса ошого жараша акча төлөш керек мамлекеткечи. Бул туура нерсе да. Өзүңүз айткандай, мисалы үчүн сүт саткандай, кийим саткандай. Болгон ушуну доходуна каратабы, же болбосо жанагы мени кесиптешим айткандай, Айбек Алтынбекович айтты го жогоруда. Квадратына карайсыздарбы? Урматтуу Бекмурза Аскарович, доходуна карайбыз да, жана сиз айткандай доходуна жараша болот да. Бирок ошо доходун эсептегендин өзүнүн методикасы бар да. Ошо методикада ал баары бир мисалы үчүн чоң магазиндин доходу көбүрөөк болот, кичинекейдики кичинекей болот. Бирок анча-мынча бир процедура бар экен, кичинекей эле контейнер, но бирок обороты большие деген да. Аны болсо, ошол биздин салык инспекциясынын баягы мындай аналитикасы барып текшерип, демек доходуна жараша болот да? Мен доходуна жараша, конечно. Анан Аскарович эмес, Аскарбаевич. Андан сырткары сизге могу салык кодекси бар бизде. Ушуну өзгөртүүлөр жылына канча жолу болот? Биз салык кодексине канча жолу өзгөртө алабыз? Жылына бир жолу, бирок өзүңүздөр колдоп берген мыйзамдын талаптарына ылайык, эгерде президентибиздин указы менен болсо, жанагындай срочно болуп калат го, бир жыл күтө албайбыз деп. Ошондо президенттин указы менен. Азыркы алып келаткан өзгөрүүлөр ошо президентибиздин указы менен келип атабыз. Значит, бул чектөө биздин мамлекеткеби же ишкерлергеби кандай пайдалуу? Кайсы чектөө? Ушул салык бир эле жол деп атпайбызбы салык кодексине? Ушуну өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз го. Мына бизге керек деп атаса, анан дагы бир да ушуга улай эле. Бүгүнкү күндө мына жеке ишкерлер үчүн, баягы ата мекендик ишкерлер үчүн же сиз жогоруда аябай жакшы айтып өттүңүз да. Себеби бүгүнкү күндө бизде мына Кыргызстанда чындап эле импорт башты да. Жөнөкөй эле нерселерди. Мисалы үчүн Ош шаарында бүт Өзбекстандын ошол бүт нерсеси сатылып атат да. Себеби импортко бүгүнкү күндө салык кандай? НДС, импортка НДС бар, анан таможенный пошлина бар. А жана сиздин биринчи берген суроо боюнча, жана президенттин указы менен салык кодексин өзгөртүү киргизебиз деп атпайбы? Биз силерге жакында дагы сунуш кылалы деп атабыз. Эгерде сиздер колдоп берсеңиздер, урматтуу депутаттар, мисалы үчүн мындай. Бир жылда бир салыкка өзгөртүү киргизели, Керек болсо 2 жылда бир деп коелу, только жана немеге, если это обременяется, А если жеңилдете турган болсок, хоть каждый день. Эмнеси жаман? Каждый день жеңилдетип эле келе берсек. Допустим, да? Например, налогтун ставкасын түшүрөлү, келе берели хоть каждый день. Жеңилдик берели, келе берели. А если кыйнай турган жана обременяющий нормалар бар го, 3-тү 7 кылалы, процедураны этетенде киргизели десе, 2 жылда бир кылып коелу. А так и туда, и сюда запрет болуп калды да. Мисалы үчүн азыр жеңилдик берели десек, болбойт экен, оказывается, нельзя деп. Ошондуктан эми ал силер колдоп берсеңиздер, биз сунуш кылабыз. А жок десеңер сунуш кылбайбыз. Алмбек Насырканович, мен сурайын дегенде сиздин оюңуз боюнча. Ооба, бул салык кодексин өзгөртүүгө ошо чектөө, мисалы үчүн да киргизүү сиздин оюңузду сураган элем. Азыр оюңузду айтып атасыз да, мамлекеткеби же ишкерлерге кимге пайдалуураак деп атам да. Демек, бул чектөөдүн кереги жок экен да, туурабы? Сиздин оюңуз боюнча азыр. Эгер керек болсо, мисалы үчүн мамлекетке керек болсо дагы ишкерлерге керек учурда баягы айтып атпайбызбы азыр, жеңилдеткен учурда биз алып келсек болот деп, туурабы? Мунун эки палка двух концах. Мыйзам стабильно болуш керек деген бир логика, күнүгө эле өзгөртүп болуп баш айланып калды дегендей да. Экинчиси жанагындай обремененияларга чектөө дегендей. Ошондуктан золотая середина, обремененияларды 1 жыл, калганын 6 айда бир кылып койсок болот. Если мындай жеңилдик берсек, почему бы? Ушундай сунуш киргизсек болот. Конечно, колдойбуз. Анан 2000 мынау жерде да бир сиздин отчетуңуздан алдым. 2020 жылы салык түшүүлөр 28,6% көбөйсө, 24 жылы 18,5 болуп атат да. Динамика боюнча. Муну менен кандай жыйынтык чыгарсак болот?
Бул жылган жылга бизде ошол сиздердин жардамыңыздар менен силер бул жерде проблемаларды көтөрөт. Мына парламент проблема көтөргөн сайын өкмөт ошону чечет. Ошонун аркасы менен мондай жемиштүү иштер болуп атат. То есть бул бизнес климат, бул шарт, бул жеңилдетилген баягындай шарттар түзүлгөн үчүн көбөйүп атат да. Динамика роста бар. А эгерде туура эмес саясат жүргөндө динамика наоборот отрицательный кетмек да. Ошондуктан бул сиздердин эмгегиңиздер. 28%, азыр 38%. Это 10%. Бул жакшы относительно. Андан көп болсо, андан да жакшы болот. Дагы бир, могул жерде мына декларация боюнча да жеке жактарга баягы жокко чыгарып атасыздар, туурабы? Ушуну коомчулукка айтып койсоңуз, бул мындай теге эле декларация боюнча кыскача ушу түшүнүк берип койсоңуз аябай жакшы болот эле да. Сурагандар көп. Декларация боюнча биз жанагы сиз туура айткандай эле студенттерге, пенсионерлерге, доход таппагандарга убара машакат да бул. Жанагы Эмил мырза айткандай эле аны салык инспекциясы дагы не то что пенсионер, студент, салык инспекциясы дагы физически не готова. А эми доход тапкандар, алар эми бул алтын эрежеде доходун көрсөтүп, салык декларациясын толтуруп, салык төлөйт деген эле маданиятта. Ошондуктан биз мурунку массовый немени алдык. Бул ойлойм, бул туура. Бул мага чейинки эле кирген новшество экен, бирок бул абдан туура новшество да. Кошулам. Себеби ишкерлер өзү эле бирип декларацияны толтурат. Туура, кошулам. Анан мына нөлдүк отчет боюнча муну дагы жокко чыгаруу. Нөлдүк отчет. Нөл отчет азыр отмена болду. Эгерде, допустим, компания ачты, фирма ачты, оборот кылбайт, ал отчет да бербейт. Анан оборот кылгандан кийин бул отчет берет. Отчет бербесе ал мыйзамды бузулду деп эсептелет. Бул жанагы налоговый культура, салык культурасы дегенде да, эгерде сен фирма ачсаң, өзүңдүн укугуң, ач, пожалуйста. Нөлдө иштебей турсаң, отчет бербей эле. Как только начинаешь зарабатывать, все, начинаешь платить налоги и давать отчеты. Если это не сделал, ты считаешь, что как жанагы жолдо красный свет өтүп кеткендей, нельзя, но проехал. Ансыгандай ага ал штраф алат, өзүнүн процедуралары бар да, санкциялар бар. Мындай эскертүү, анан кат жазабыз, анан текшеребиз дегендей. Демек, нөлдүк отчет болбойт. Ошондо. Туурабы? Да. Рахмат. Мына бул салыктын жеңилдетип атпайбызбы? Ушунун негизинде мен дагы ошо сиздин отчетуңузду алдым. Ички дүң продукциянын 4,4% түзөткөн да, бүгүнкү күндө жеңилдеттин. Бул биздин мындай бюджетибизге канчалык деңгээлде немени көрсөтпөйбү? Колхозбу? Ички дүң продукция бүгүнкү күндө мына биз салыктарды жеңилдетип атпайбызбы, туурабы? Натыйжалуу менен. Ички дүң продукциянын немеси 4,4% түзөт экен, туурабы? Ошондой берип атасыздар. Бул көрсөткүч жогору эмеспи деп атам да? Мына биздин бюджетке неме бербейби? Жок. Түшүндүм. Бул наоборот жанагы обеление кетет да. Башындагы динамика отрицательный болушу мүмкүн, анткени баягы биринчи мындай как бы реакция. А кийин постепенно бул обратный эффект берет дагы, обеление, жана сиз айткан көмүс, жана 4% соотношениями көтөрүлөт. Рахмат, мына акыркы суроом, сиз жогоруда айттыңыз да, мына бизге мынауга 5 миллиардтан ашык бюджетибизди толтурду деп, туурабы? Бул баягы планды толду деп атасыз да. Бул эмненин негизинен? Мен билгенден да кээ бирки учурда ишкерлерден өзүңүздөн эле кызматкерлериңиз астын ала, мисалы үчүн бүгүн март болуп атса, май, июндун налогун төгүп кой, мен толтурушум керек, мен пландан ашым керек деп, кийин жылдын аягында сиздерге көйгөй жаралбайбы? Сиз айтып атпайсызбы, азыр баарына мындай жөн эле мындай кандай свободу бердик деп атасыз да, туурабы? Укук бердик. Ким калаган учурда төлөсө деп. Ушул кийин сиздерге неме бербейби? Бир мындай. Жок, биз жана бул салык инспекциясындагы жана астын ала налог берип кой, планды аткарыш керек болуп атат деген бул өтө мындай жаман көрүнүш болуп келген да бирок. Болуп келген. Мен азыр муга абдан катуу жесткий талап койгом.
Мен маалыматым жок. Эгерде ошондой маалымат болсо, бирөө мартта за апрелдикин алса, ал катуу жазасын алат. Андай мындай биз өзүбүз жесткий контролдоп атабыз. А эгерде ошондой факт болсо, сразу незамедлительная чара көрүлөт. Анткени андай нельзя допускать. Марттыкын лучше пусть будет планды аткарбайбыз, но бирок наперед алган болбойт. Конечно, ийгилик албетте ар бир түшкөн бул биздин Кыргызстаныбызга эле кошумча болот да. Мен айтайын дегеним, Алмамбет Насырканович, ошондой эле болсун, ылайымчы. Ушундай 5 миллиардтан кошулуп, жылдын аягында бизде канчалык бюджетибиз көбөйсө, биздин ошончолук көйгөйлөрүбүз чечилет да. Болгону астына ала баягы кайсыл жерде кандай кемчиликтер кетип калыш керек. Өзүңүз айткандай, ошо талапты катуу койсоңуз, жогоруда биздин кесиптештерибиз баардык тараптан айтып өтпөдүбү? Баягы баары келип, кадры баарын чечетибиз. Чындачы, эми сиз командаңыздан да калганы бир Алладан, анан ошонун адам аласы ичинде дейт да. Эми сиз кадрды мында карап туруп билип койсоңуз го, ондо баарын билет элеңиз. Сен болосуң, сен болбойсуң деп коюп кете берет элеңиз да. Албетте ийгилик, Кудай буйрса жылдын жыйынтыгы менен көрөбүз кандай болот экенин. Рахмат.